26 жаштагы Нуржамал Батырбек кызы мындан 5 ай мурун 3 уулдарды жарык дүйнөгө алып келген. Конечно, бир баланы багыш ушундай кыйын, эми үчөөнү Ошо памперс дегенге кыйналып атабыз, малика дегенге кыйналып атабыз. Эми атасы вообще каралашпайт. Эми ол каралашаттыр, жардам береттир десек, адам дайын жок. Уже 5 ай болуп атат. Сиз ажырашып аткан учурда балдарыңыздар 3 экенин билдиңиздер беле? Өзүнүн эжелери эмес, тайэжелери киришип туруп алды. Көбүнөн эле уктум. Камчыбек Кудушаевич ошол үчемдерге үй белек кылганын. Гел. Тилекке каршы 1-5-200 бар, ошого алмак салмак үчөөнү бөлөйбүз. Ушул 3 уулдардын энесине жардам берейин, колдоо көрсөтөйүн деген ниеттериңиздер болсо, биз астына номерлерди жазып коебуз. Жыйырма алты жаштагы Нуржамал Батырбек кызы мындан 5 ай мурун 3 уулдарды жарык дүйнөгө алып келген. Ал бул балдарды учурда Алай районунун Аркатектер айылында карап багып өстүрүп жатат. Тилекке каршы Нуржамал айым балдары кош бойлуу кезинде жолдошу менен эки ача жолго түшкөн экен. Учурда ушул ата энесинин үйүндө балдарын багып жатыптыр. Буга чейин кээ бир телеканалдарда 3 төрөлгөнү тууралуу жакшы кабар айтылып, жаңылыктарга чыккан. Бирок анда артындагы көйгөйлөр тууралуу айтылбай калган экен. Азыр биз ошол 3 энеси менен сүйлөшүп, бул маселенин көйгөй тууралуу укканы келдик. Балдарым 1,5 кыладан төрөлдү. Ошо чоң балам менен эң 3-чү балам 1 кило 500, анан экинчи балам 1 кило 450 грамм төрөлдү. Азыркы моментте салмактары 6 килограмм болушту. Үчөөнү кийим алыш керек болот, жалайыктарын алыш керек болот. Ал жагынан кандай атасыздар өзүңүздөр? Бизге кичине мамлекет тарабынан жардам берилди, ошол сүйүнч пул. Анан кийин өзүбүздүн Курман Жандатка айыл өкмөтүнүн 20 миң каралды. Гүлчөдөн ошо Гүлчөн айыл өкмөтүнөн дагы 10 миңге каралды. Ошону менен эле азыр жан багып келип атабыз данный момент. Андан кийин пособияга дагы ошол тапшырдык. Апрелдикке чыкты, ошол менен эле жан багып атабыз. Азыр бизде эч кандай мен иштебейм, ата энем иштебейт. Ошого Пособиялар канча чыкты үчөөнө? Пособиялары 1380 сомдон чыгып атат. Ар бирине. Ар бирине 1380 чыгып атат. Жалпы 4 миң болуп атат дайым. Ал качандан чыгып баштады мына? Бул ушул айдан чыкты. Апрелден. Апрелден чыкты. Ал ошо буга чейин 4 айлыгын кошуп эсептеп бердиби же апрелдикине берди? Апрелдикине берди. Бир айдыкын эле беришти. Анан биз төрөлгөндөн баштап эле тапшырдык, январда пособияга тапшырдык, бирок ал убакта кошуп берилбеди. Ушул апрелдикине бир айдыкын беришти. Кандай чоңойтудасыздар балдарды? Жош элеби? Ким каралашат үйдө? Азыр апам экөөбүз эле карайбыз. Балдарым ыйлаганда ыйлайт, жош эле. Ошол эми смесь жейбиз, каша, анан кошумча тамак берем. Конечно, бир баланы багыш ушундай кыйын, эми үчөөнү бир ыйлаганда үчөө бир ыйлайт. Азыр эми мындай талпынып кандай айтсам, уже бир ушундай баягындай эме экен. Жөн турбай мынандай болупчу. Анан дагы бир аздан кийин уже жөрмөлөй башташат. Эми ал нерсени айтып бере албайм азыр, эми билбегем. Кыйын деп айтышат эми. Азырча эмеле бир аздан кийинирээк билебиз да, кыйыныраак болсо керек деп ойлойм. Азыр түнү ойгонуп, карап, бирисинен бириси ыйлайт, түнү тамактарын беребиз. Кошумча эмесинчи, сместерин берип, түнү 2-3 жолу ойгоном, карап эме кылам. 3 болгонун башында билген жокпуз. 1-2 УЗИге барып түшкөндө
айтышты. Башкача болуп атат, кийин мындай бир аз чоңойгондон кийин депчи. Анан биз башка жака барып түштүк. Ошол жака 2 айлык болгондо барганда билдик. Ичем деп айтты ошондо. Андан кийин эме билгенден кийин эме кылдык, бирок ошол убакта биз жашап эле жүрдүк. Ал деле билчү, что ичем экенин. Андан кийин жашообузга ошол өзүнүн эжелери эмес, апасынын сиңдилери киришип жашообузга. Андан кийин жашообуз болбоду. Эми өзү мындай өзүнүн жашоосун өзү чече албай, ошолордун сөзүнө кирип, ошолордун айтканын Мурда күйөөңүздү айтып атасызбы? ооба. Азыр ошондой болуп, анан ушундай болуп 2 жылга түштүк. Азыр даже балдар 5 ай болуп калды. Балдардан кабар албайт, эмне болуп атат, эмне жок. Сиздер кантип таанышып турмуш кургансыздар? Ошол тууралуу баштан айтып берсеңиз. Биз мен өзүмдүн ошол эжем, жездемдер тааныштырышты. Биз эмне кылбадык. Мен аны тааныбайт деле болчумун. Ошол эжемдер, жездемдер аркылуу эле таанышып, турмуш курганбыз да. Мен ал менен сүйлөшкөн деле эмесмин көп. Ажырашууңуздарга эмне себеп болду? Ажырашуубузга ошол эже өзүнүн мындай жашоосун өзү ойлобогон, мындай бирөөлөрдүн сөзү менен жашап, анан өзүмдүн мындай жашоомо алып кетейин деген адам эмес экен да. Андай адам менен жашоош кыйыныраак экен. Анан мындай бир өзү аракет кылайын дебейт экен да. Менин ушундай келечегим бар, балдарым болот деп мындай өзү аракет кылган жок. Анан ошол эжелердин айтышы боюнча эле жүрүп ушундай болуп, анан ошолдон 2 жылга түштүк. Билбейм. Эми ал эжелери дегенде алар эмне жашаба деп айтыптырбы же кийлигиштиби, жаман сөз айтпыбы сизге? Мага көбүнчө жаман сөз айтышты. Сен андай экенсиң, мындай экенсиң. Эми жашоо ар кандай дегенчи, бирок эми өзүнүн эжелери эмес, тай эжелери киришип туруп алды. Мындай жашоо, мындай жашаба, мындай деп көп айтышты. Ошолордун сөзүн угуп эле мага деле келип, ушинтип эле киришип, ар жактан ар кандай сөздөрдү уккан үчүн эми ал жакта жашаш мүмкүн эмес болду да. Ошол үчүн жашай албадык. Сиз ажырашып аткан учурда балдарыңыздар үчем экенин билдиңиздер беле? Боюңузда бар экенин билдиңиз беле? Ооба. Ошондо 3 айлык болчу боюнда. Үчем экенин, 3 эгиз экенин билет болчу. Эжелери деле, ата энеси деле, туугандары деле баары билчү. Мен ажырашып кетип, ошол эжем үйүндө жүрдүм, Нокатта. Ал жака деле барышкан жок, эмне болуп атат, кандай болуп атат, состояниең кандай. Мен даже больницага жатып чыктым боюмда барда. Анда деле барып бир кабар алып, ушинтип мындай эме кылышкан жок да, сурашкан жок. Анан ошол төрөгөн момент барышты. Ошол төрөгөн момент барып эле 1-2 жолу эле кабар алышты. Андан кийин биз Ошко которулдук. Ошко которулганда деле барып мынтип 1-2 жолу эле барганда деле эч кандай бир жардам көргөн жокпуз деп айта алам да. Анткени ошо өзүм ата энем, эжемдер барып эле менен кабар алып атышты. Андан больницадан чыккандан кийин биз ушул жакка келдик. Азыр ушул жактабыз. Ата энеңиздин? Ооба, ата энемдин үйүндө. Бул жактан сизди ушул күйөөңүз өзү мындай кичине каралашып же байланышып турабы? Жок. Эми туугандар болсо өзү? Жок. Өзү вообще байланышкан да жок. Айтып атпаймынбы, 5 ай болду балдарыма. Кабарлашкан да жок. Балдар кандай, эмне ичип атат, эмне жеп атат? Жок. Дайын дарексиздик, билбейм. Келип кабар деле алган жок, чалган деле жок. Эмне себептен алышы мүмкүн деп ойлойсуз? Ал өзүнүн балдары экенин тааныйбы? Ооба, өзүнүн балдары экенин барып, ошо мен больницада төрөгөндө барган, барып көргөн өзүнүн көзү менен. Андан кийин эми жашоо ошондой экенин билбейм. Балдарым барып көрөйүн десе келмек да. Жок. Эч кандай кабарсыз жок. Балдарым скоро мына майда 6 ай болушат. Өзү мындай ата катары кабыл алып атабы? Мындай балам деп мындай менин балам эмес деп мындай танган учур болгон жокпу? Андай болгон жок. Жок, менин балдарым деп эле өзү кабыл алып эле ошондой да. Уздап кетиптир да. Анан кийин мынтип кел десек билет.
Курсак ачканды ham билет, көтөргөндү ham билет булар. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Үчем неберелерди кантип карап атасыздар? Аралашкан сиз болуп атасызбы? Бул Биз түшүү карап атабыз. кыйынчылыгы кандай экен? Түйшүгү оор эле болуп атат. Кыйналсак да карап атабыз. Эми ошо кызымдын немеси үчүн аябай эле кыйналып, ошо памперс дегенге кыйналып атабыз, малька дегенге кыйналып атабыз. Эми бизде ушундай эми турмушубуз сал эме үчүн ушу кыйналып эптеп багып атабыз. Анан кийин аталары карабай койсо, анан биз дагы ушу кызыбыз үчүн ушу эптеп чоңойтуп алайлык деп карап атабыз ушу балдарыбызды. Ушу эме кылып кыйналсак да карадык, эми кыш менен кыйналып ошо чучуктай үйдө карадык да ушуларды ошо эме кылып. Турмушубуз оор эле ушундай. Анан эми азыр мына чоңоюп күндөн күнгө курсактар чоңоюп атат. Анан кийин памперс деген деле түтпөйт экен. Тамактарын ошо эме кылабыз, анан отурабыз ушу эме кылып. Буга чейин бийлик органдарына кайрылдыңызбы? Кайсыларга кайрылдыңыздар? Анан эми мындай үчем төрөлгөндө бизде салт болуп калган, үй бермей, чоңураак белектерди бермей, анан сиздерге башка жардам болгон жокпу? Эмне деген жооптор келип атты? Биз түндүктөн ошол президент администрациясына жаздык, арыз жазып, бизге арызыбыз мындай айыл өкмөтүнө эле келип түшүп атты, ошол жактан каралашсын деген эле. Биз 3-4 жолу кайрылдык ошол президент администрациясы жагына кайрылып, бирок ал жактан тилекке каршы мындай жооп ала албадык. Айыл өкмөтүнө айтылган экен, ошол айыл өкмөтү тарабынан бизге 20 миң каралды. Телевидениялардан көрүп жүрөм үчемдерди, көбүнөн эле уктум. Камчыбек Кудушаевич ошол үчемдерге үй белек кылганын, анан өзү айткан болчу, ошол көптү төрөсөңөр, анан ошол жагынан жардам беребиз деп, акчалай жардам беребиз деп айтканын угуп, анан ошодон биз дагы Камчыбек Кудушаевичке кайрылат элек, бизге дагы жардам берсин, балдарым келечеги үчүн. Эми азыр биз алайдабыз, алай суук, бизде күн суук болот, ошого биздин жашоо шартыбызга туура келбейт. Балдарым бул жерде ата-энем үйүндө жашап, азырынча ошол ата-энем каралашып атат. Андан кийин ошол үй берип калса, бир туугандарымдын көзөмөлүндө болуп, эми жалгыз бой эне болгондон кийин бир аз кыйыныраак болот. Ошого үй сурайт элек. Анан азыр бүт жакта эми өзүмдүн акаларимдин үй бүлөсү бар, семейный. Алар деле эми азыр балдары кичине, алар да чоңоет. Ошол үчүн Камчыбек Кудушаевичтен ошол жардамыбыз үй берсин деп сурайт элек. Атасы вообще каралашпайт. Эми ол каралашаттыр, жардам береттир десек, адан дайын жок. Уже 5 ай болуп атат. Эч кандай жардам көрө элекпиз. Анан эми азыр балдарым да чоңоюп атат. Барган сайын тамак ашы көбөйөт, кийим кечелери, ошол жалаяктарына көп кетет. Эми бир балага канча кетет, 3 балага андан 2 эсе кетет. Ар 3 саат сайын кашаларын беребиз, уланып жасап беребиз. Ушундай ар 3 саат сайын курсактары ачып турат. Ушундай кылып узатып беребиз. Караганда дайым өзүңүз жанында болуп каралашасыз. Түнү менен жанында болуп өзүм карашам да, 3 баланы өйдө кылабыз, ылдый кылабыз, кирип болгондо өтө мына бүгүн кечеден бери мыжык отурабыз, ошо кирип болуп ыйлап атышат да. Анан 2 адам болбосо өтө оор буларга, анан бир адам чыдаш кыйын экен балага. Эшикке чыгып кетет, үйгө кирет, түнү өйдө туруп карайбыз, алабыз, өкөлөп карайбыз.
Аллам берген экен, ошентип анан мектеп ушунча кылып чоңойтуп алдык. Кудагыйларыңыздар менен да сүйлөшпөдүңүзбү? Эми балдарга ушундай кыйналып атат, эми каралашыптыр, жок дегендер акчалай жардам бериптир деген сыяктуу сүйлөшпөдүңүзбү сиз? Жок. Кудам ошо бир эме кылганда бир көрдүк, анан ошо боюнча эле бир жардам болгон жок да, же телефон чалышкан жок, балдар эмне ичип, эмне жеп атат, эмне болуп атат, же баланын ошо балдардын атасы деле күйөө бала деле кайрылышкан жок, апасы деле кайрылышкан жок, эме жок да. Жардам эч нерсе болгон жок, булар сурап деле койгон жок. Урматтуу көрөрмандар, эгер сиздер ушул үчем уулдардын энесине жардам берейин, колдоо көрсөтөйүн деген ниеттериңиздер болсо, биз астына номерлерди жазып коебуз. М-банк номерине акчалай түрүндө жардам көрсөтүп, же болбосо телефон номери аркылуу байланышып, кандайдыр бир жардамыңыздар болсо бере кетсеңиздер болот. Биз буга чейин ар кандай учурларды көргөнбүз, ушундай жардам берүүгө ашыккан, жардам көрсөтөйүн деген жарандарыбыз, жалпы эле кыргызстандыктар, мырзалар, айымдар бар. Ошолор көрүп жаткан болсо, сиздерден дагы ушундай жардамыңыздарды бере кетүүгө чакырабыз. Төрөдүм, булар 7 айына төрөдүм. Төрөдүм жеңил болду деп айта алам. Анткени кесира жолу менен эмес, өзүм төрөдүм. Ошол укатта төрөдүм өзүм эле. Ой, ыйлап калды окшойт. Үчүнчүсү ушулбу? Бул экинчиси. Экинчиси. Bunun аты ким? Муслим. Муслим. Үчүнчү төрөлгөнүңүз бул окшойт, э? Ооба, ошол. Чирагыраак деген. Бул аты ким? Муса. Мустафа. Мустафа. Булар уктаганда канча укташат күндүзү? Кантип карайсыздар? Күндүзү ар кандай укташат. Кээде 20-30 мүнөт, анан 5ке бөлүнгөн убакта 1 саат, 2 саат уктап беришет. Анан бири ойгонгондо бири азыр уже кулактары угуп, баягындай болуп калган үчүн тез ойгонуп турат. Анан кичинесинде көп укташчу эле. Ар эмеде тамак ашын берип койгондон кийин көпкө чейин укташат. Анан кечинде түнү уктаганда дагы ошо 2 саат сайын, 3 саат сайын ойгонуп турат. Тамак ашын берип андан кийин уктап алат. 5ке бөлөбүз деп калдыңыз. Булардын 3-5ке бөлөйсүздөрбү кандай? Жок, азыр өзүбүз 1 эле 5ке бөлөйбүз, 3-5 игибиз жок. Тилекке каршы 1-5 игибиз бар, ошого алмак салмак үчөөнү бөлөйбүз. Ошо тип эме кылып тарабыз. Кезек-кезеги Ооба, кезек-кезеги менен, ооба. Сиздер да. Ошондой кылып бөлөйбүз. Балдардын кимиси шогураак, кимиси жошураак? Эң шогураак ошо үчүнчүсү көбүрөөк шогураак. Ооба. Үчүнчү төрөлгөнмү? Ооба. Эң кичинеси ошол. Биринчи ошол үндөшүп баштады, баягынтип сөзгө эме кылып, эки жакты карап, ошондой кылып баштады. Анан эми ыйлак деп бардыгын айта албайм. Үчөө бирдей эле. Ыйлаганда бирдей эле ыйлашат. Анан бир аз шогурагыбыз ошо үчүнчүбүз. Эми кылыктары чыгып, жаңыдан нерсе Ооба, ошондой боло сырткы баштады. дүйнөгө аралашып баштады, сиздерди таанып. Сүйлөп, баягындай өздөрүнүн эмесинче кыңылдап, баягынтип сөзгө түшүнүп, күлүп калышты. Өзүңүз мектепти каякта окугансыз? Анан мектептен кийин каяктарда иштеп жүрдүңүзбү же окудуңузбу? Мен мектепти 9-класска чейин ушул өзүбүздүн эле айылдар Протектор айылында окугам. 9-класска чейин, андан кийин шаарлар иштеп кеттим, андан кийин окууга тапшырып, жана начальник класс. Ошого окууга тапшыргам. Андан кийин аны полностью бүтпөй эле Москва эмеге, Казан, Татарстанга иштеп кеттим. Ошол жакта 5 жыл жүрүп иштеп келдим. Окууңуз толук бүтпөй калды? Окуумду толук бүтпөй калдым, ооба. Ошол иштеп кеткениме байланыштуу ошол окуумду толук бүтүрө албай калдым. Эми келечекте оюм да бар, ошол окуумду бүтүрсөм деген. Азыр эми мугалимдикке окуткан кезде? Ооба, мугалимдикке окудум. Ооба, башталгыч класс болчу. Ниетим бар, ошо оюм да бар. Ушу балдарымды чоңойто алсам, баары иштешим керек, буларды чоңойтконго да акча керек дегендей. Ошол кесибимди кайра окусамбы деген оюм бар.
бизде деле эми шарт жок ушу балдарды чоңойтуп мынтип эме кылайт десе, анан кичине ошо президенттер кичине жардам берсе, ушу балдардын келечеги үчүн ушу кичине эме сурайт элек да, жардам сурайт элек да, ушу үй берсе, ушу балдарга жардам берип, келечегин кең эме кылып, чоңойтуп алса, ушу эме кылып кызым. Анан аталарынан жок, ол аталары аралашпайт демчи менде ушу. 5 ай болуп калып, 5 айга чейин бир кабар албаган ата жок эле эсепте ата да эми мындайча айтканда. Болгону шартыбыз ушул. Анан бул жерлердин Алайда да өтө суук, кароо түшөт, ушул күнгө чейин от жагылат. Анан мен ошо 7.000 пенсия алам, анан менин күйөөм иштебейт, анан ошо менен ушинтип карап отурабыз. Анан 5.000 пенсия пособие буларга ичине солбойт экен да, жөлөк болуп.